Коррупцияга каршы ишкердик кеңеш жаңы стратегия иштеп чыкты. Анда 2022 жылдан 2024 жылга чейин мамлекеттик башкаруу, билим берүү, маданият, социалдык чөйрөдө коррупцияга каршы көптөгөн чаралар камтылган. Биринчиден биз ошо управление боюнча, мамлекеттик башкаруу боюнча системасы это негизги система. Биз деген ушакта стратегияда айтып атабыз, ошо коррупция деген ошо башкаруучу управлениядагы чоң проблема. Ошон үчүн деген ошо башкармалык принциптарды өзгөртүш керек. Ар бир мамлекеттин деңгээлинде, анан ар бир мамлекеттик органын муниципалдык орган алкагында да. Ишкердик кеңешинин жаңы стратегиясында калктын укук коргоо, сот органдарына ишенимин жогорулатууга көбүрөөк басым жасалды. Жакында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин жыйыны өтүп, анда концепциянын бардык багыттары кабыл алынып, ага эксперттердин кеңири чөйрөсү катышат. Политическая коррупция деген бар, анан вынужденная коррупция. Мурун бул бытовая коррупция деп аталчу, бул вынужденная коррупция болуп атат. Ошон үчүн деген ар бир мындай коррупциянын категориясына өзүнчө антикоррупционный мера сунушталып атат. Мамлекеттик башкаруу системадан тышкары ошо стратегияда бизнеске карата антикоррупционный мералар иштелип чыкты. Жарандык коом жарандарга иштелип чыкты. Эмне дегенде жарандардын дагы аң сезимин ошо коррупция менен кандай күрөшүш керек, анан коррупциянын негизи эмне түзөт, ошону билдириш керек. Ошон үчүн деген ошо стратегияда жана антикоррупционный пропаганданын агитация деген аябай чоң орун алды. Президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин мүчөсү Ялкун Даутов коррупция менен жаңыча күрөшүүгө мезгил келди деп эсептейт. Ал жаңы кеңеш менен алдыңкы жылдарга болгон стратегиясына, коомдун укук коргоо органдарына болгон ишенимин кайтаруу гана эмес, анын жоопкерчилигин күчөтүү да камтылганын билдирет. Укук коргоо органдар бүгүнкү күндө бул деген көпүрө болуш керек. Эң негизги максаты эл кайрылса, элге жардам берип турган, элдин көйгөйүн чечип турган органдар. Ички иштер министрлиги болобу, УКМК болобу, прокуратура болобу, эң негизги акыркы инстанция бул сот органдар болот да. Ошол үчүн президент айтып атат, жаңы стратегияны ишке ашып чыгалы, ошол стратегия алкагында жумушту алып баралы, жаңыча, башкача, өзгөчө жумуштарды алып баралы, элге жардам берели, элдердин аң сезимин оңдойлу. Эл деген ишеним, мисалы, ошол стратегия ишке ашып кетсе, иштеп кетсе, элдин ишеними 70%дан артык болушу мүмкүн. Бул стратегия менен сот органдарынын ишинин ачыктыгын камсыздоого болот. Себеби долбоордо сот залдарын видео байкоо, аудио жабдуу менен камтууну күчөтүү, санариптештирүү деп айтып эле жаткан бул сот тармагындагы санарип технологиялар менен жабдууну көзөмөлдөө милдеттери жазылган. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.